Kanzul Ummal kitabında kelet Hazret Ali radıyallahu anhu aytat, Qaysıl adam har bir farz namazdan keyin Ayatel Kursini okuy turgan bolsa, Allah Taala oşol namazdan başlap kiyinki namazga çeyin anı bardık balelerden, ziyanlardan saktaydı. Oşonda ele İmam Sahawi rahmetullahi aleyhi özünün Cemalul Qurra ve Kemalul Iqra degan kitabında bir hadisni rivayet kılgan. Al hadisnin mazmununda kelet Ayatel Kursi'de 50 söz var. Jana anın her bir sözünde 50'den bereke var. Oşonda ele Ali radıyallahu anhu aytat, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytıp жатканын uqtum. Qaysıl adam her bir farz namazdan keyin Ayatel Kursini okuy turgan bolsa, anda al adamdın beyişke kirүүsүnө ölüm gana toskol bolup tosup turat. Tактап айтканда, урматтуу бир тууган, ал адам сөзсүз бейишке кирет деген сөз. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинин уланысында айтат, кимде ким уктар алдында Аятел Курсини окуй турган болсо, Аллах Таала ал пендесине амандык берип, таң атканга чейин аны бардык жамандыктардан, жин шайтандардын жамандыктарынан Аллах Таала өзү сактайт. Ошондой эле Али радıyallahu анху өзүнүн сөзүндө айтат, кайсыл бир акылдуу адам Аятел Курсини окубастан туруп укташы мүмкүн эмес. Ошон жана да Абдуррахман бин Ауф радıyallahu анху ар качан өзүнүн үйүнө киргенде Аятел Курсини окуп туруп, өзүнүн үйүнүн ичине анын төрт тарабына дем салат эле, балелерден сактоосу үчүн. Аллах Таала бардыгыбызга мына ушул аятка амал кылып, аны көпкө окууга мүмкүнчүлүк берген болсун.